Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москвага туугандар. Бүгүн күнгө 14-ноябрь, вторник. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Көрүп турганыңыздардай, буюрса биз жаңы студия ачтык. Эгерде сиздерде кандайдыр бизнес идеялар, тренингдер, окуулар, видео, фото кызматтары керек болгон болсо, экранга номерлер жазып коебуз. Өтө сонун кылып фото, видеолорду тартып, качественный кылып, баягы маркетплейске деле, андан сырткары YouTube'га деле өзүңүздөргө видеолорду, фотолорду даярдасаңыздар болот. Ушул студияда мына номерлерге кайрылып жаза бересиздер, 24 саат иштейт. Анда эмесе туугандар, миграция боюнча жаңылыктардан айта кетсек, акыркы күндөрү эмне үчүн мигранттарга рейдтер күчөдү, эмне үчүн текшерүүлөр көбөйдү? Себеби көпчүлүккө белгилүү, бул бизнес тармагында жүргөн жигит кыздарга белгилүү, 1,5 жылдан бери өзү негизи бизнес тармагында мораторий жарыяланган, текшерүүгө уруксат жок эле. Себеби бизнести жаңы баштагандар, бизнести өнүктүрүп аткандарга тоскоолдук жаратпаш үчүн эч кандай текшерүү жок эле. Ошол мораторий мынабы быйылгы жылдын эсебинен алынды. Ошондон кийин, ошол мораторий алынгандан кийин, өзүңүздөр билесиздер, 2 жолу нелегал рейдтер өткөн. Ошол нелегал 2023-түн 2 рейдинде 15 миңге жакын мигранттар выдворение болгон, штрафтарды алган, депортация болгон. Ал эми ошол мораторий жоюлгандан кийин эми ошол ишканаларды текшерүү күчөйөт. Андыктан деги эле ошол иштеги складда иштейсизби, кассада иштейсизби, чайханада, ресторанда иштейсизби, өзүңүздөргө сак, документке так болуп жүрүңүздөр туугандар. Биз ошону гана күндө эскертебиз. Андыктан ошол текшерүүлөр күчөйөт. Ар бир ишкананы, ар бир бизнести текшерүүгө өтөт. Андан сырткары Россиянын гражданствосын алыш боюнча дагы документтерге өтө күчөтүлгөн эрежелер киргизилген. Көбүнчө ЗАГС аркылуу каттоого туруп, ошол нике күбөлүгү аркылуу гражданство алгандарды азыр эгерде легитимный эмес, жөн эле именно гражданство үчүн алынган болсо, ага дагы ошол штрафты салып, депортация кылынат. Именно ошол документ үчүн эле баш кошуп, баягы ЗАГСтан өткөндөр үчүн дагы уже рейдтер башталат. Негизи эле ал боюнча дагы көптөгөн жыйынтыктар, результаттар чыккан. Андыктан туугандар, ушул жаңылыктарды колдон кесе бөлүшүп коюңуздар. Бизде мигранттарга болгон кичине болсо да маалымат болсун. Ошол сиздердин колдооңуздар, лайк басып, каналга катталып, сөзсүз маалымат менен бөлүшүп, группалар менен бири-бирибизге кичине болсо да поддержка кылып турайлы туугандар. Анан дагы айта кетчү нерсе, акыркы күндөрү баягы телеграм группаларда авиа билеттер менен алдангандар өтө көп. Акчаны которуп элип, билетсиз калып, даже аэропорттон кайтып келген учурлар да болуп атат. Андыктан негизи эле ошол алданбаңыздар. Асман авиа дайыма сиздердин кызматыңыздарда көптөн бери айтып келебиз. Ошол ишеничтүү балдар, билети дагы ишеничтүү, акчасы дагы ишеничтүү. Телеграм группада дагы ошол бар. Москвада телеграм группага кирсеңиздер, ошол ишеничтүү гана кызматтарды киргизгенбиз. Андыктан бөтөн жерде дагы бир жолу кайталайбыз. Аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Чегара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот, өздөрү до конца жакшы алып барып келишет.